Саламатсыңарбы балдар, кыргыз тили сабагын баштайбыз. Китеп дептерлериңерди алып даярдангыла. Бүгүн 2 февраль, шейшемби. Бүгүн машыгабыз, көнүгөбүз деген темада сабак өтөбүз. Повторение пройденного материала. Биринчи көнүгүү таблицаларды толуктагыла. А варианттагы таблица. Первое упражнение. Дополните таблицу. А варианттагы таблица бул лар мүчөсү, көптүк түрдү билдирүүчү мүчө. На первой таблице у нас окончание лар. Лар мүчөсү бул буюмдардын, адамдардын көптүк түрүн билдирет. Мисалы, кыздар, балдар, китептер, дептерлер, оюнчуктар, чынылар деген сөздөр. Окончаниялар показывает множественное число предметов. К слову добавляем окончаниялар или его варианты. Лар мүчөсүнүн 12 варианты бар. Есть 12 вариантов окончания лар. Лар, лер, лор, лөр, дар, дер, дор, дөр. Дар, дер, дор, дөр. Ошондой эле экинчи таблица дан мүчөсү. Бул мүчө кимден, эмнеден деген суроого жооп берилүүчү сөздөрдүн аягына жазылат. Вторая таблица у нас окончание дан. Пишем на конце слов, которые отвечают на вопросы кимден, эмнеден. От кого, от чего. Мисалы, телевизордан, китептен, дептерден, мектептен, китепканадан, эшиктен, спортзалдан деген сыяктуу сөздөр. Мугалимден, дагы апамдан, эжемден, атамдан, досумдан деген сөздөрдүн аягына ушул дан мүчөлөрү же анын варианттары жазылат. Дан мүчөнүн 8 варианты бар. Булар дан, ден, дон, дөн, тан, тен, тон, төн. Экинчи көнүгүү кроссвордду тапкыла. Кайсы сөз келип чыкты? Разгадайте кроссворд. И какое слово вышло? Вот где выделенный столбик, нужно найти слово. Мына сары менен белгиленип турат го бирдин асты. Ошондо кайсы сөз чыккандыгын жазгыла. Найдите слово, которое получите под первым столбиком. Үчүнчү көнүгүү суроолорго жооп бергиле. Ответьте на вопросы. Кышында сен кандай кийимдерди кийесиң? Зимой ты какие вещи носишь или одеваешь? Кышында мен жылуу кийимдерди киемин. Зимой я одеваю теплые вещи. Ак калпак эмнеден жасалат? Из чего делают ак калпак? Ак калпак кийизден жасалат. Ак калпак делают из войлока. Элечек эмнеден тигилет? Из чего шьют элечек? Элечек ак кездемеден тигилет. Элечек шьют из белого материала. Өзүңөр көргөндөй, үчүнчү көнүгүүдөгү сөздөрдүн аягына биз
дан мүчөсүн же болбосо анын варианттарын жаздык. Как вы заметили, на третьем упражнении мы к ответам добавляли окончание дан. Мисалы, кийизден, ак кездемеден. Эмнеден деген суроого жооп берет анткени бул сөздөр. 4-көнүгү тексттеги көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп толуктагыла. Вместо точек в тексте дополните слова. Эр төштүк кыргыз элинин жомоктогу баатыры. Эр төштүк герой, сказочный герой кыргызского народа. Ал узун бойлуу, кара тору, кашы көзү кара болгон. Он высокого роста, черномазый, глаза и брови были черные. Анын мүнөзү ачык. Шайыр, чынчыл. У него характер открытый, веселый и честный. Мага эр төштүк абдан жагат. Мне очень нравится эр төштүк. Б варианттагы текст улуттук баш кийимдер. Национальные головные уборы. Эркектер жылуу мезгилде ак калпак, кышында тебетей кийишет. Мужчины в теплые времена года надевают ак калпак, а зимой тебетей. Калпак кийизден тигилет. Калпак шьют из войлока или изготавливают из войлока. Кыздар шөкүлө кийишет. Аялдар жоолук салынышат. Чоң энелер элечек кийишет. Девочки надевают шөкүлө или шапку. Аялдар, женщины надевают платок. Чоң энелер элечек кийишет. Бабушки надевают элечек. Балдар, үйгө тапшырма 2-көнүгү кроссвордду тапкыла жана кайсы сөз келип чыкканын жазгыла. Домашнее задание, 2 упражнение. Разгадайте кроссворд и найдите и запишите полученные слова под первым столбиком. Ошондой эле ооз-2 3 жана 4-көнүгүүнү аткаргыла. Также выполните 3 и 4 упражнение устно. 1-көнүгүүдөгү таблицаларды дагы ушундай ак баракка жазып койсоңор болот. Можете записать таблицу под первым упражнением на сделать в виде таблицы себе в картонную бумагу или в белую бумагу. Саламатта калгыла. До свидания.